Ондук бөлчөктөрдү өсүү тартибинде жайгаштыруу. Сандарды өсүү тартибинде жайгаштыруу үчүн алгач бир канча ондук бөлчөк жазып алалы. Мисалы 1,1000 жана 0,1113 жана дагы бир сан жазып алалы. 1,1101. Бул 3 санды өсүү тартибинде, башкача айтканда, эң кичинесинен эң чоңуна карай өсүү тартибинде жайгаштыруубуз керек. Ал үчүн бул сандардын алгач эң чоң разряддарына карайбыз. Биринчи сандын эң чоң разряды бирдик жана ал 1ге барабар. Экинчи сандын эң чоң разряды бирдик, ал 0ге барабар. Үчүнчү сандын эң чоң разряды бирдик, ал дагы 1ге барабар. Демек биз бул жерден айта алабыз, бирдиги, башкача айтканда, эң чоң разряды кичине болгон сан, ал сан эң кичине сан боло алат. Анда бул жерде 0,1000 саны эң кичине сан. Аны жазып алалы. 0,1013. Кийинки саныбызды таап алабыз. Бул эки саныбыздын бирдиктери барабар болчу. Анда ондук үлүшүнө карайбыз. Биринчи сандын ондук үлүшү 0. Ал эми экинчи сандын ондук үлүшү 1. Демек, бул жерде ондук үлүштөрү бири-биринен айырмаланып турат жана биринчи сандын, бул 1,1000 ондук үлүшү 0ге барабар, ал эми бул сандын ондук үлүшү 1ге барабар. Анда биз бул санды кичине сан деп айта алабыз. Бирок бул сандын бирдиги 0 болгондугу үчүн ал биринчи сандан чоң. Анда жазып алабыз. Экинчи чоң сан бул 1,1000. Ал эми бул жерде биз 3 санды салыштырып жатканбыз. Эң чоң сан бул 1,1101 саны. 1,1101. 3 санды өсүү тартибинде жайгаштырдык. Дагы башка мисал аткарып көрөлү. Ал үчүн дагы ондук бөлчөктөрдү жазып алалы. Мисалы 0,424 жана 0,343 жана 0,1443 сандарын салыштыралы. 43. Бул сандарды дагы салыштыруу үчүн алардын эң чоң разряддарына карайбыз. Ар бир сандын эң чоң разряды бул жерде бирдик жана алардын баары 0ге барабар. Демек бул сандар бирдиги боюнча бири-бирине барабар. Анда ал сандардын ондук үлүшүндөгү сандарды карайбыз. Биринчи сандын ондук үлүшү 4, экинчи сандын ондук үлүшү 3, үчүнчү сандын ондук үлүшү 4. Бул жерде ондук үлүшү өзгөчөлөнгөн бул сан. Анын ондук үлүшү башкаларга караганда кичине болуп турат. Демек биз бул санды эң кичине сан деп атай алабыз. Себеби ондук үлүш жүздүк үлүш жана миңдик үлүштөн чоң. Чоң разряддагы сан башкаларга караганда кичине болуп жаткандыгы үчүн анда бул сан эң кичине сан деп атайбыз. 0,1343 саны эң кичине сан. Кийинки мындан чоң санды таап алабыз. Бул сандар ондук үлүшүндө бири-бирине барабар. Анда жүздүк үлүшүндөгү сандарды карайбыз. Биринчи сандын жүздүк үлүшү 2, экинчи сандын жүздүк үлүшү 4. Анда бул сан буга караганда кичине. Кийинки саныбызды дагы аныктап алдык. Ал 0,1424. Ал эми эң чоң сан, анда бул үчүнчү сан деп айта алабыз. Бул сан эң чоң саны 0,1443. 3 санды өсүү тартибинде жайгаштырдык. Алардын эң кичинеси 0,1343, андан кийинки сан 0,1424 жана эң чоң сан 0,1443.